Сезімден кетпес манасы, сен дағы қырғыз баласы. Мейесінен кетпес манасы, мен дағы қырғыз баласы. Ақылдан кетпес манасы, ал дағы қырғыз баласы. Есінен кетпес манасы, ел бүтін қырғыз баласы. Ким манастан от тұтандырып, бүт ақыл есін нұрдантып албаса, ал ата-бабаның миңдеген жылдар бойы қашықтап жинаған асыл қазынасынан құржалақ қалады деп, манасшы Рыспай Исақов таасын белгілеген. Бұл рухи рысқыдан, рухи азықтан, рухи кешіктен озаналы. Эфирде Манастан интеллектуалдық таймашы. Аруаңыздар. Бүгін жамы жұртқа шунчалық бір қызықтуу, демдүү таймаш құру үшін екі тайпа келген. Оң жағы ұстағы тайпа, Ордолу Ош шаарынан, Қадимке Қарасу районындағы номер 86-шы Құрманжан Датқа атындағы орта мектептен келген ару тобы. Даярдаған мұғалими Балтаева Құмруқан. Алеме бұлардың ата-андашы Қадимке Сарөзен, Чүйдін, ушул жерден барыбызды қойнына батырып, сырттан келбептір деп, өз үшін алып жатқан Соқлық районындағы Баянна Антоновка мектеп гимназиясынан келген Улубаян тобы. Даярдаған мұғалиме Аттоқорова Чолпон эже. Алеме екі тайпаға саресеп салып, қалыстық менен башқарған Қалыстар тобының төрағасы Саякбай Манасчы эл аралык фондунун президенти, таймаштын башкы демөөрчүсү Саматбек Ибраев. Ал эми Калыстар тобунун мүчөсү, заманыбыздын белгилүү манасчысы Рыспай Исақов. Ошондой эле Калыстар тобунун мүчөсү Улуу Манас баянын бүгүн калтырбастан, таштабастан, кылымдардан кылымдарга саймедиреп келген сөз өнөрүн көтөрүп жүргөн дагы бир белгилүү манасчы Дөөлөт Сыдыков. Oyuncularga жана жалпы көрөрмандарга түшүнүктүү болуш үчүн оюндун шарты менен таанышып алсак. Месе таймаш түшүнүктүү болсо, эки тайпаны таптап келген мугалимдерге ыраазычылык билдирип, ордуларына узатып койсок. Манастануу интеллектуалдык таймашы Манас эпосын тереңдеп окуп үйрөнүү боюнча мектеп окуучуларынын, мугалимдердин изденүүсүнө, билимине, тапкычтыгына баа берет. Кылдарын козгоп жүрөктүн кыялым болбой талпына, урматтап дилде мен дагы узатам салам калкыма деп. Убагында Кадимке Каражаак Ысмайыл Борончиев атабыз элине салам айткан экен. Ошол сыяктуу ушунчалык бир дем менен, жалым менен бүгүн бизге келип отурган оң тарабыбыздагы аруу тобу жалпы жұрт менен амандашып алуу үчүн кезек сиздерде. Саламдашу элибизде салт тура, салтты улап саламдашам жалпыңызга. Элим жерим, кыран кыргыз барсыңбы? Ассаламу алейкум жалпыңызга. Кыргызым жан бирдикте өмүр улап, кез келгенде салам айтып алик алган. Жолугушуп, саламдашып турган кезде, бабам Манас баатырымды даңктабырдайм. Өчпөйт кыргыз жашай берет кылымдарга, Манасай Каникейдей кыз уландар элибизде турганда. Айтылуу улуу Манас эли менен, Ала тоо бейпил мүнөз жери менен, кыргыздын Айкөл бийиктеми менен ураным көкөлөсүн. Манас себетей сейтек деген. Биздин топ Ару. Топтун аты аруу деп, биз койдук тандалган мыкты таза деп. Аккан суудай таза болуп жүрсөк деп, ошондуктан койдук атты аруу деп. Аруу бул тазалыктын жушааны, аруу бул мыктылыктын урааны. Аруу бул улуулуктун белгиси, аруу бул сулуулуктун негизи. Кыргыздарыбыздын кыргыздын Манас жолун жолдогон, Сараганып тандалдык, Манас атам колдогон. биздин уран Өлбөй тирүү жүргөндө, не мураска жетейин, калкын кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин. Мен топ башчысы Каныбай кызы Нурида, топ мүчөлөрү Талайбек кызы Нуржибек, Байыш кызы Айкөкүл, Санжар кызы Айназик, Ганы кызы Мерим. Элибиз айткандай, кылымда кыздын атылук, кыргызда кыздын чачылук деп. Ушул жерге жалаң кыздардан куралып, Каныкей, Айчүрөк, Аруке апаларыбыз сыяктуу жалаң кыздар куралып келген экен. Ал эми алардын ата-андашы Кадимки биздин Улубаян тобу эл менен амандашуу кезеги сиздерде. Саламдашу салт эмеспи кыргызымда, салам айтам тазим кылып жалпыңызга, салам айтат улуу баян балдары, кабыл алгын кең пейилдүү атаңдаштар.
улуу баян кылымдарды карытып, жашап келет кырдаалдарды багынтып, карт тарыхтан ополтодой орун тап, кыргыз атын аяламга таанытып. Улуу баян уккан элди уюткан, көрөнгөсүн урпактардын байыткан, мен кыргызмын дегендердин баарысын ынтымакта бир жеңнен кол чыгарткан. Улуу баян ата журттун байлыгы, бул баянда жатат элдин тарыхы, санжырасы, учкул сөзү макалы, салт санасы элибиздин тагдыры. Бул баянда ата журттун оор милдетин аткарган, Айкөл Манас Атбай журтту башкарган, адилеттүү камкор болуп жалпыңа ак эмгегин арнап элге такшалган. Кыран Манас урпагыбыз баарыбыз, биригелик карыбызда жашыбыз. Кадам таштап умтулалың алдыга, баарыбыздын кыргыз болсун атыбыз. Улутубуз кыргыз, ураныбыз Манас, Манас, Манас. Улуу баян, улуу баян, улуу мурас, улуу күү. Манас намы биз көтөргөн улуту. Эркиндикти ал аркылуу көрө алам. Бар бол дайым, куттуу кыргыз улуту. Топ башчысы мен Канатбек кызы Асема, топ мүчөлөрү. Жолдошев Адил, Рахатбек кызы Жанан, Эмилбекова Айсулуу, Мойдинов Нурнияз. Ушундай демдүү, жалындуу саламдашуудан кийин кезекти экинчи бөлүмүбүз болгон Манас бөлүмүнө кезек берсек. Кезинде окумуштуу Манас изилдөөчү Виктор Жирмунскийдин Сагынбай атабызга берген баасы бар экен. Манасчы Сагынбай Орозбаковдун оозунан жазып алынган 250 миң ырсаптары Фирдоусинин Шахнамесинен 2 эсеге, Гомердин Илиадасынан 16 эсеге көптүк кылат дейт. Чындап эле эч бир элде мындай көлөмдүү эпос жок экени жалпыбызга маалым. Анда Томуктай башка тоодой Манасты батырып, Алмадай башка бүтүн ааламды камтыган океандай Манасты батырган Сагынбай атабыздын вариантына кезек берип, алгачкы суроону оң тарабыбызда турган Аруу тоуна узатсак. Жакыптын туу чунагын издеп кеткен Меңдибай кимдерге жолугат? Жакыптын туу чунагын издеп кеткен Меңдибай Кырчилтенге жолугат. Жооп толук кандуу туура. Кийинки сурообанда кайрадан Улуу Баян тоуна. Эненин балага болгон мээримин, сүйүүсүн Канымжандын образынан кайсыл окуядан көрө алабыз? Эненин балага болгон сүйүүсүн жогоруда айтылып кеткен окуяда Меңдибай туу чунакты издеп кеткенде, кеч киргенде Канымжан баласы үчүн абдан коркуп, жапка барып, анын баласы үчүн баарына даяр экенин айтып, ошол жерден аны Жакыпты урушууга чейин барат. Жооп туура. Кийинки суроо кайрадан Аруу тоуна. Манастагы Лаңгү табанын бүгүнкү аталышы? Тилекке каршы бизде жооп болбой калды. Манастагы Лаңгү табанын аталышы кадимки эле булутка тийген аскасы булбулдар чыккан ат башы, көк тиреген аскасы көсөмдөр чыккан ат башы деген жайы бар эмеспи? Бүгүнкү күндө Нарындагы Ат башы районунун аталышы Лаңгү таба. Кийинки суроо Улуу Баян тоуна. Кыргыздын колун бооң аяр тоскон жер? Кыргыздын колун бооң аяр тоскон жер Таргапчыгай деп аталат. Кийинки аталышы? кийинки аталышы Боон Капчыгай. Жооп туура. Бооң аяр тосуп алган жер кийин боом деп аталып калбады. Кийинки суроо Аруу тоуна. Улуу Баяндагы сүннөткө отургузуу салтынан мисал келтиргиле. Негизинен бул Манас атабыздын баласы Семетей төрөлгөндө ага той берип, андан кийин сүннөт той болот. Кийинки суроо Улуу Баян тоуна. Чубактын Манаска сөкөт болуусу? Чубактын Манаска сөкөт болуусу бул Алмамбет тарынганда Чубак артынан Манас менен барганда Алмамбет канчалык сөкөт кылса да Чубак үндөбөй туруп берет. Алмамбет деген чоң азатта жол баштап кетет да, ошондо Чубак аркасына барат. Эмнеге мен жол баштаган жокмун деп Алмамбеттин аркасынан жүрүп барганда Манас барат аркасынан. Ошондо Чубак Манаска сөкөт болот. Окуяны туура эле алып барып атасыңар. Менин билишимче сөкөт деген сөздүн маанысын түшүнө албай калып, анан ушундай
талаш, чачкын оюңар пайда болуп атат да. Бул таарынычы, ызасы деген сыяктуу маанидә айтылат да. Бардык эле ишке Алмамбет ала береби. Башында жол баштады, анан кол баштады, эми хан болуп туруп бардыгын таштап, чалгынды ушул калып кетти, ак балтанын чубагы орукта жатып калабы деген таарынычы, башкы таарынычы ошол болот да. Алмамбетке эмес, Манаска болгон таарынычы жөнүндө сөз болуп атат. Анда кийинки сурообуз Аруу тобуна видео аркылуу болмокчу. Жалпыбыз экранга назар буралы. Урматтуу окуучулар, ар бир элдин өз маданияты болот. Маданият жалаң гана аш тойлордо эмес, ошондой эле кырчылдашкан согуш учурунда да билинет. Эсиңерде болсо, согуш маданиятынан мисал келтирип бергиле. Бул мисалы биз Манастын Оргоканга болгон казатын айтсак болот, экинчи казатын. Мында Оргокан Манастан баламдай бала экенсиң, мага 7 күн тыныгуу бер, мен колумду топтоп алайын дегенде, ошол жерде дагы Манас кырандай болгон Манас бабабыз 7 күн тыныгуу берип, анын онун ордуна неме алат, суулуу жерин талап кылып алат. Андан кийин дагы бир жолу 7 күндөн кийин дагы бир күн тыным сураганда, ошол жерде да өзүнүн чоң маданияттуулугун көрсөтүп, дагы бир күн тыныгууга неме берет. Анда жоопту кайрадан экрандан алалы. Урматтуу окуучулар, жооп төмөндөгүчө болот. Бакайдын союштан артык сойбоңор, бүгүн душман, эртең эл, бүлүндүрүп койбоңор деген сөзү Манастын мылтык атпай, жат артпай, алдырып ийген ким дейсиң, албаңар жарык ийнесин дегени душман менен болгон урушта ашкери карактоодон тыюу маданиятын билдирет. Ошондой эле душмандын эркине макул болуп, 7 күн тыным берүүсү да мисалга алсак болот. Элдүү киши эр экен, десе кеби эмекен, элсиздин сөзү кем экен, элирген эрден шор экен, эли жок эркин болгуча, жигитке өлүм оң экен. Манас эпосунан Жусуп Мамай. Анда Улуу Баян тобуна берилчү кийинки суроо дагы видео аркылуу берилмекчи. Сиздер дагы экранга көңүл буруңуздар. Балдар, менин силерге бере турган суроом бул, эмне үчүн Бакай атабыз, Манас атабыз өлгөн соң төө кайтарып калган? Бакай деген Манастын кеңешчиси болгон, жакын адамы болгон. Абыке Манас өлгөндөн кийин Абыке көш кандыкка отурганда Бакайды алар төө кайтартып коюшат анткени деген Бакайды мындай сыйлабастыгын, анан Манастай жакын болбагандыгы үчүн Бакай Манасты жаман көрүп, Манастын жанында Бакай дайыма жүргөндүктөн, Бакайды жаман көрөт да, ошон үчүн төө кайтартып койгон. Абы көбөш. Анда сиздердин жообуңуздарды да толуктап, кайрадан экрандан уксак. Эми жообу биринчиден Манас атабыздын керээзи менен, айтылган керээзи менен Бакай атабыз төө кайтарган. Экинчиден болсо ошол убактагы Абыке көбөштүн учурундагы бийликтин кандай экенин көргөзгөн да. Ошол Абыке көбөштүн учурунда Бакай атабыз төө кайтарып, Манастын убагында хан болуп эл башкарып жүргөн. Ошол Бакай атабыздын кадыр баркын билбегендиги үчүн ошондой төө кайтарылып калган деп, ошол эки убактагы башкаруунун, эл башкаруунун негизи деп билсек болот. Кийинки кезекте Манас бөлүмүндөгү Аруу тобуна болгон соңку сурообуз. Баянчордун оттугунун талашы боюнча күнөөнү кимге коесуңар? Биз бул окуяда Манаска күнөөнү койчубуз. Себеби Манас 40 шилтенин астынан алып келген койду өздөрү союп жей атышкан да, союп аны бышырып жейин деп жатканда, Баянчордон оттук сураганда, Баянчор ата тегиң ким, сен бул кылган ишиңди барып айтам десе, Манас ошол жерде бейбаштык кылып, бер десем сага чакмакты көрбөдүм сендей акмакты деп сүйлөп, аны аттан итере чаап неме кылат да. Ошондо Манаска күнөөнү коймокпуз. Анда Манас бандит турбайбы, рекет турбайбы дегендей. Манаска күнөө коюп атпайсыңар. Албетте силердин өзүңөрдүн эркиңер, бирок негизги ой
анда эмес да. Негизги ой эмне үчүн жанагы белине чокмор байлаган 5 таначар айдаган Баянчор деген калмак келип алып, жөн эле учурашып оттук сураса эле аларды демитип кирип атат. Ата энеңер жокпу? Козуну ким сойдоду? Чындап келгенде анын иши канча? Ал жолоочу. Бирок урушуп атат. Эмне себептен урушуп атат? Себеби бурут алар качкын тентип келген эл катары. Азыр бүгүнкү күндө биздин мигранттарды жергиликтүү эл кантип кордосо ошентип кордоп атат да. Фейсбуктан жана соц тармактардан көрүп атпайсызбы? Карыган кемпирлери сомодой жигиттерди кантип жемелеп атат. Ошого биздин жигиттерибиз чыдап турат. А Манастабыз чыдап тура алган эмес андай нерсеге. Ошондой өзүнүн энчисин жазасын берип турган. Ал ошол жердин ээси катары таптакыр тиешеси жок нерсеге сес берип, сүрү көрсөтүп, жөн эле жемеге ала баштаган. Андай нерсеге ызаланган ал Манаста. Чыдабайт андай нерсеге. Андан көрө өлүп бербейби? Коркуп жүрүп бирөөдөн, корунуп жүрүп бирөөдөн корого малды жийип адым, жалынып жүрүп бирөөгө жайытка малды жийип адым деп атпайбы? Мына ошондой мүнөзү менен бала кезинен эле ал өзүнүн эркин болуу, бирөөгө көз каранды болбо демилгеси менен чыккан. А ошол нерсеси мына биринчи эле жолуккан кишиге далилдеп берип атат да, оттук талашууда. Ал өзү жакшы сурагады да, жакшы сураганда чал жок дегенде жок, оттугум жок деп койсо деле, балким эч нерсе демек эмес. Жок, антип айткан жок. Саламга келбей туруп урушуп кирди. Ал өзүнүн наркын билген жок. Жемелеп кирди, тебелеп кирди. Ал балдарды тебелеген жок. Ошол жерде жүргөн бүтүндөй элди тебелеп атат. Мына ошол нерсеге Манас чыдай алган эмес. Анан ошону биз туура эмес кылган десек, анда бүтүндөй берип аткан сабагыбыздын бардыгы текке кеткен болуп калат да. Манас бөлүмүндөгү эң соңку собол Улуу Баян тобуна. Дубана жакып берген алтын менен кымкапты эмне үчүн албай коет? Дубана жакып берген алтынын бербей койгон себеби деп биз ойлойбуз. Анын биринчи учурда каниеттүүлүгү, өзүнө болгон нерсеге каниет кылып, ошол албай койгондугу. Ошон үчүн албай койт. Каниет кылып. Негизги ой туура, каниеттүү ал дүнүйө кезип жүргөн, ал дүнүйөдөн кечип кеткен жалаң ушундай нерсени бир караганда кызыр деп түшүнөбүз да, бир караганда ак гүл өлдү, ошондой ушундай кайыптан бүткөн эмес, ага бул дүнүйөнүн байлыгынын кереги жок болчу да. Ашыкча дүйнүнү ага ашыкча түйшүк алып келчү. Каниет дегенибиз деле негизинен ошол жооп деп кабыл алсак болот. Элибиз илгертен бери сөз кадырлап, сөз багып, сөз уютуп, анан сөздү дагы сүйлөй алган адамдарга кептизигин узаткан жайы бар. Ошол сыяктуу Кыргызда илгертен бери чечендер, көсөмдөр, акылмандар, калыстар ар бир элде, ар бир урууда, ар бир өрөөндө өз-өзүнчө болгон жайы бар эмеспи? Ошондой чечендердин биринин айткан сөзү бар экен. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат. Анда кезек көнөрүп бара жаткан сөздөрдү жана макалдарды чечмелөө үчүн Сыргуржун бөлүмүндө. Келиңиздер, эки тайпадан бирден оюнчу келип, бир көзүнөн макал, бир көзүнөн көөнө сөз алыңыздар. Бизге деген макалдардан аргымактын жакшысы чапса күлүк, сатса пул. Азаматтын жакшысы бирде мырза, бирде кул. Көнөргөн сөздөрдөн сүлдөр. Бизге болсо Улуу Баян тобуна көнөргөн сөздөрдөн малма деген сөз, ал эми макалдардан жеткенден калтек, ал эми жетпегенден мантек жеп деген макал келиптир. Орун алыңыздар. Тайпа менен кеңешип, ийири отуруп, түз кеңешип, анан жооп бериңиздер. Бизге Ару тайпасына көйнө сөздөрдөн сүлдөр деген сөз келген. Сүлдөр деген сөздүн, көйнө сөздүн негизги түпкү мааниси мындай.
баягы азыркы учурда сүлдөр деген бул скелет болуп, териси гана калган, сөөк болуп калгандагы сүлдөрүп араң жана калыптыр деп айтылат го эпостадагы. Сүлдүрөп, ушунча ачкалыктан өлөйүн деп калган, өтө мындай алсырап, жана жөн гана териси менен сөөгү гана калгандыгын, сүлдүрөп калгандыгын айтылат. Ал эми мисалды ал эми ушул сүлдөргө мисал келтире кетсек, бул чоң казатта Алмамбет чоң казатта аттанаарда жанакы аскерлердин эч тыныгуусуз алып барат да, тыныгуусуз алганына алар бир да дем албайт да, дем албай алар басып жол жүрсө да могул жүрүп, андан айтат, биз чарчадык, биз эс алалы дегенде Алмамбет айтат, бул жерде мен башмын, мен айтканым калсыңар дейт. Ошол жердеги аскерлер өтө чарчагандан сүлдүрөп өздөрүн араң гана алып басып барат. Анан 82 күн дегенде алар тыныгы болот. Сүлдөр деген мисалы ошол кыргылчалды айтып болот. Кыргылчал кулду токтот эле, токтот десе койбой, токтотпой, бул жерде хан башына мен шайланганмын, демек менин айтканым болот деп Манасдагы ошол жерде Манас өзүнүн айткан сөзүн айтсын кылган жери бар. Макалдардан аргымактын жакшысы чапса күлүк, сатса бул, азаматтын жакшысы бирде мырза, бирде кул. Негизи түпкү мааниси аргымак деген тулпар. Тулпарды таптаса албетте мыкты байгеге чабуулучу аттардан болот. Анан буну сатса пул деген албетте ошондой тапталган мыкты аттар сатса пул болот. Анан бул эмеден маникерди келтирип өтсөк болот. Маникерде Көкөтөйдүн ашында күлүк аттардын эң жакшысы болуп Коңурбай кызыгып, буну өзүбүзгө эле алсак болот. Мен ушунча журтту көрүп, ушу буруттарда маникер деген ат бар экен, аны өзүм эле алат окшойм деп кызыккан жери бар. Азаматтын жакшысы бирде мырза, бирде кул деген, азамат деген эл жигит эр четине, жоо бетине дегендей, дайыма мырза жигит мындай мыкты болуш керек, баатырлыгын, балбандыгын көрсөтүш керек да. Эпоста мисал келтире турган болсок, мисалы Бакай бирде мырза болуп мындай өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп хан болуп турса, анан эме өлгөндөн кийин, Манас өлгөндөн кийин кул болуп калганы, мындан сырткары Гүл чорону дагы айтууга болот. Бул баатырлыгын тамашалаган бул албетте анын аты болот. Мына ушул мисал катары Алмамбет келгенде ага арналган тойдо бул ат чабышта Сарала эң биринчи болуп жетип келет. Ошол жетип келгенде бул Манас Алмамбетке өзүнүн ак куласын тартууга берет. А бирок Сарала келген соң Алмамбет ошол күлүк ат экен деп, ал ак куланы өзүң ала бер деп туруп Сараланы өзүнө алат. Бир жагынан да токтой кетсем, ушул Алмамбет билет да ак кула Манастын аты экен, ошондуктан дагы албайт да, Сараланы алат. Жана макалды чечмелөөдө кайра эле сатса пул болот деп эле койбой, ошону так чечмелегенге аракет кылсаңар, кийинкилер дагы кайра макалды кайталап койбогула деп дайыма эле айтабыз го. Ал эр жигиттин башына нелер келип эмне кетпейт дегенде ар кандай күндөргө мисалды туура келтирип атасыңар. Ар кандай сыноолорго түшүп. Ат сыноосу бир, эр сыноосу миң деп атпайбы? Азамат Алмамбеттин эле тагдыры эмнелерди айтып атат. Ошол эле Гүлчоронун тагдыры силер айткан. Бакайдын тагдыры бирде хан көрбөгөндү көрөт, бирде кул көрбөгөндү көрөт. Ар кандай азап тозокко салып, эр жигитти ийилеп бышырат экен бул турмуш. Мына ошолор тууралуу макалды чечмелеп беришиң керек да. Ушу чечмелеп берген жайын бир аз аксатып коюп атасыңар. Калганы жакшы эле. Кезек сиздерде. Бизге көнөргөн сөздөрдөн малма деген сөз келген. Малма деген сөз терини жибитүү үчүн айранга салганды малма деп айтабыз. Мисал келтирсек, Көкөтөйдүн ашында кошойго кандагайшымды кан кейнебиз, ушу терини айранга салып, айранга чылап, жибитип, ошентип жасаганда кандагайшымды. Ал эми макалдан жеткенден калтек, жетпегенден мантекче. Бунун мааниси биз мындайча түшүндүк. Жеткенден калтек колунда бар адамдан же улуу адамдан уруш угуп, ал эми жетпегенден мантек мактоо угуп деген түшүндүк. Эпосто мисал келтирсек? Мисал келтирсек, жапакты мисал келтирсек, мисалы өзүнүн илгерки тууганы Манастан жамандык угуп, өзүнүн душман Коңурбай Эсенкандардын сөзүнөн мактоо угуп атканын айтат. Мантек деген мактоо деп түшүнүп атасыңар, Калтек дегенчи? Уруш. Жакшы. Бул жанагы жеткени жет уруп, жетпегени эки уруп калыптыр дегендей эле мисалда да чындап келгенде. Калтек деп, келтек деп айтылган нерсенин бир башкача аталышы таяк жеп калып. Жеткени таяк деп атат. Жетпей калдым деген жана матек алып
матектин бир түрүн айтып атат, мантек деп. Ошондон бери баары бир токмоктоп атат деген экөө эле бирдей эле түшүндүк. Бирдей эле түшүндүк да, иши кылса бирөөнү кодулоо, бирөөнү кыйноо, жалгыз кишини жалпы киши токмоктоо жөнүндө сөз болуп атат. Мисалыңарды айтсаңар. Мисалы жапакты мисал келтирсек, мисалы ал өзүнүн мурунку аталаш тууганы эме Манастан жамандык кийин баары бир жамандык көрөт, өзүнүн эсенкан душманынан жакшы нерсе угат да, ал мактап, аны жапакты мактап, Манасты көздөй тукуруп ушундай. Рахмат. Ошол кайра түшүндүрүп берип, анан кайра мисалды сурап аткан жөнү бар болчу да. Бул ошол эле жапак деп айттыңар башында элечи. Ошол эле жапактын Манасты көптөгөндүгү жөнүндө мисал келтирсеңер абдан туура болмок да. Эптеп уруп калганга, тытып калган, колдон келсе өлтүрүп калганга аракет кылып атат да. Мисалдын өзүн, сөздүн маанисин айтып өтпөдүкпү? Ошондон кийин деле макалды чечмелөөңөр дагы, мисалыңар дагы туура эмес болуп калды. Сапарыбызды андан ары көздөй карытып, Таймаштын кийинки баскычы болгон Улуу Баянда кездешкен жер суаттары бөлүмүнө берсек. Биринчи суроо Аруу тайпасы үчүн, видео суроо экранга назар турабыз. Геймен шаанын калаасы. Биздин оюбузча бул эки суу. Анда сиздин жооп суроого төп келет бекен, кайрадан жоопту экрандан алабыз. Эй абаң тонун боёшо, геймен турган калаасы, атакашка суунун боёшол. Тилекке каршы эки суу эмес, Кашка суу деген жер экен. Анда ушундай эле видео аркылуу суроо кайрадан Улуу Баян тобунда. Сиздер дагы экранга назар буруңуздар. Каар аярдын баласы Култаң жер деген жер. Биздин жообуз Абаңды тала. Анда сиздин жообуңуздун дагы туура жообун толуктап, кайрадан экрандан алабыз. Эй, үч турпанды жердеген, урушуп адам жеңбеген, кара сууда каласы, атаны караяр баласы. Ошо кылымдан эле чыккан данасың ой. Тилекке каршы сиздердин жооп туура эмес экен деген жумурай журтка жар салып коелу. Абаңды тала эмес, үч турпан деген жер экен. Анда ушул эле жер суаттары бөлүмүндөгү экинчи суроо кагаз жүзүндө эки тайпага берилет. Тайпалардын аттарын жазып, туура жообун белгилеп, калыстар тобуна узатасыздар. Жер суаттары боюнча кийинки суроого жазуу түрүндө эки команда жооп келди. Аруке тобунан жообу. Биринчи суроосу Кошойдун 3 тилегин кабыл кыл деп Жахангер Кудайдан тилеген жер дейт. Буга силер Мысыр деп жооп берипсиңер. Туура жооп Дагалак. Туура жооп. Так. Кийинки Улуу Баян тобуна чоң казатта аттанган колдун шайы кеткен Манас кайсы жерден дүрүп салып көрөт дейт. Бул суроого силер Сезиндин сары кыя деп жооп берипсиңер. Туура жооп Сезиндин сары тектир деген жооп. Сапарыбызды андан ары көздөй карытып, ар бир оюнчуга жеке суроо берилип, ачып көздү жумганча кайсыл оюнчу берилген суроого так жана таасын жооп берет. Азыр чогуу байкайбыз. Бакайдын атасынын аты? Бай. Жооп туура. Абдылданын лакап аты? Ажыбай. Жооп туура. Жаангер кожонун баласы? Билерик. Жооп туура. Тайлактын бир тууганы?
Бай. Жооп туура эмес, бул Бакай. Сыргактын өз аты. Бабатай. Жооп туура эмес, бул Бердибек же Бердибай. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Аруу тобу 3 суроого туура жооп берип, 6 упай топтой алды. Кезек Улуубаян тобунда. Чыйырдынын өз аты. Шакан. Жооп туура. Дүбүрөнүн аярларынын башчысы. Тилекке каршы жооп жок. Көкчөнүн энеси. Акыр кет. Ой. Жооп туура эмес, бул Ак Коңур. Баянчор дагы кандай ат менен эскерилет? Жооп жок, Маңачор. Шыгайдын уулу. Жооп жок, бул Жапак. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Улуубаян тобу бир гана суроого туура жооп берип, 2 гана упай топтой алды. Манастан интеллектуалдык таймашынын эң соңку бөлүмү болгон өз ара суроо бөлүмүнө кезек келип жетти. Эмесе 2 тайпадан бирден өкүлү келип, менин колумдагы кутучадан 2ден суроо алсаңыздар. Бизге келген суроо Баткен облусунан Бүтүн Ала Тоо тобунан. Маймун эли Ындыстанын элине алтын, күмүш, пул үчүн эмне сатышкан? Ал эми экинчи. Нарын облусунан Атбашы району Арзым тобунан. Шоруктун эли тооктун этин кайсы жерге сатышкан? Ош шаары Алмамбет тобу. Алмамбетке жаш кезинде бул жашоодо эң кызыктуу эмне болгон? Ал эми экинчи. Жалал Абад облусу Тогуз Торо району Кыркчилтен тобу. Кошой жолой менен Көкөтөйдүн ашына чейин беттешкенби? Эмесе убакыт эсептеле баштады. Орун алып, ийир отуруп түз кеңешип тайпа менен биргеликте жооп бериңиздер. Жалал Абад облусу Тогуз Торо району Кыркчилтен тобунан бизге төмөндөгүдөй суроо келген. Кошой жолой менен Көкөтөйдүн ашына чейин беттешкенби? Ооба, Марал башыда беттешкен деп ойлойбуз. Эмесе ушул жоопту канчалык деңгээлде жаратат же жаратпайт суроо түзгөн тарапка кеп тизгин узатабыз. Саламатсыздарбы, мен Жалал Абад облусунун Тогуз Торо районунан Кыркчилтен тобунун мүчөсүмүн. Кошой менен жолой Көкөтөйдүн ашына чейин беттешкенби? Кайсы жерде деген суроо болчу негизи. Албетте беттешкен. Биринчиси Үкүрчүнүн оюнда, 3 капкактын боюнда, Үйшүн байдын тоюнда, ушу күнчө оюмда дейт. Экинчиси Былчакайдын белинде айтышып кетип, ат үстүнөн бир эңдим деп жооп берет. Үчүнчүсү Кулжа тоонун оюнда, Кутман байдын тоюнда, Казактын калдар беги бар, калкка маалим кебиң бар деп, ушул 3 жерден Кошой менен жолой экөө беттешет. Сиздердин жооп биздин жоопко дал келбей калгандыктан, бирок айкөлдүккө салып 2 упай беребиз. Ош шаары Алмамбет тобу. Алмамбетке жаш кезинде бул жашоодо эң кызыктуу эмне болгон? Алмамбет жаш кезинен эле ал мусулмандардын колунан чоңойгондон ал өтө ууга чыкканды абдан көп жакшы көргөн болчу. Жаш кезинен ууга чыкканды өтө баалаган болчу. Ошол мен жаш кезинде эң кызыктуу эмне болгон бул ууга чыкканды жакшы көргөн. Кызыгышы ууга чыккан. Алмамбет ошол жаш кезинен баштап эле аңга аңуулоого аябай кызыккан да. Ошо жообуңуздар туура болгон үчүн 5 деген упай беребиз. Бизге суроо Нарын облусу Атбашы району Арзым тобу тарабынан келиптир. Шоруктун эли тооктун этин кайсы жерге сатышкан? Биздин оюбузча, Шоруктун эли тооктун этин Бейжиңге сатышкан. Сиздин жооп канчалык деңгээлде туура? Кайрадан жоопту суроо түзгөн тарапка узатабыз. Нарын областынын Атбашы районунун Жанал Абдрахман атындагы орто мектебинин Арзым тайпасы мүчөсү Бактабасова Гүлзада 5-китепте 489-бетте 18822 сапта мындай деп айтылат. Арабага этин салышып, Ындыстандын элине, Испананын жерине тоок этин сатышкан деп. Сиздердин жообуңуздар туура болбой калган үчүн упай бере албайбыз. Бизге Баткен облусунун Бүтүн Ала Тоо тобунан келген. Маймун эли Ындыстандын элине алтын, күмүш, пул үчүн эмне сатышкан деп келген. Буга биз Маймун эли өзү Текескан Маймун элинен болгон. Текескан болсо, Текескан элинде аркар кулжа тоо текелер көп болгондуктан
ошо алтын күмүш пулду сатышкан деп ойлойбуз. Анда сиздин жооп канчалык деңгээлде туура болду? Кайрадан туура жооп тугуу үчүн кеп тизгинин суроо түзгөн тарапка узатабыз. Баткен облусу Бүтүн ала тоо тобу. Бунун туура жообу мындай. Маймун эли бул кадимки эле Шоркандын эли. Эпосто маймундуктун шорканды эскерилет. Жана ошол алдыңкы суроонун жообу ушуга дал келип калды да. Ошол арпа таруу буудайды тоокторго 5-6 жыл ошол багып, тоодой болгон буудайды жеген тооктар семиргенден баса албай калганда, аларды жүнөн бөлөк кылып этин сатышкан. Тилекке каршы жооп такыр туура эмес болгондуктан упай бере албайбыз. Чындап келгенде Кудайдын буйругу болчу, буларга мүмкүндүк болчу. Эки башка тайпадан бирдей суроо берилген да. Бир эле суроонун эки башка маанisi болуп калган. Ошону бул таймашып аткан улуу баян тобу ойлонбой калдыңар. Маймун деселе силер башка нерсени текес кандай ойлонуп калдыңар. Мурдагы эле суроо шоруккан эмнени берген, каяка берген деген суроо азыркы башкача эле түрү кийинки суроо болчу да. Эки суроону силер Кудайдын буйругу менен чукугандай кылып бир жерден тапкансыңар дагы экөөнө бир эле жооп болчу. Биринчисине жооп бере албай калсаңар да экинчисине ошону туура деп айтып кет. Биринчи суроонун жообу ушул деп кое турган жерде болчусуңар да. Коомдук биринчи канал Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги Саякбай Манасчы эл аралык фонду Манастан интеллектуалдык таймашын сиздерге сунуштады. Бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет. Манас эпосунан Сагынбай Орозбаков. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Манастан интеллектуалдык теле таймашына бул жылы дилбаян жазуу бөлүмү кирген. Мында республикалык таймашка келген окуучулар 8 теманын ичинен азыркы кезде элге, жаштарга Манас эпосунун таасири канчалык жана Манас эпосу мага эмнени үйрөтөт деген 2 теманы тандашып дилбаян жазышты. Атайын текшерүү комиссиясы түзүлүп, алардын жазган дилбаяндарынын мазмунуна жана сабаттуулугуна баалар берилди. Агай чапандарын киргиздик эми көрбөйлүбү? Негизи мыкты деген 10 иштер ким болду экен? Кайсы команда болду? Туура азыр карап көрөлү гана. Биз үчүн да кызык. Жанагы эң биринчи орунга чыксын деген чечим чыгарбадык беле? 16-чы номер 16-чы дилбаян. Мукабасын кийгизгенде бул окуучубуз Алмамбет тобунан экен. Жээнбаева Айжана дилбаяны эң мыкты дилбаян деп табылды. Андан кийин мына өзүңөр сунуш кылдыңар, жалпы кеңешип иштедик. Мына ошондо 10 дилбаянды тандап алдык, эң мыкты катары. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мындан ар бир көрсөтүүбүздө дилбаяндардын арасынан эң мыкты деп табылган окуучулардын дилбаяндарын өздөрүнүн окуусунда сунуштайбыз. Манас эпосу мага эмнени үйрөтөт? Манас эпосу кыргыз элинин эң байыркы, эң маанилүү, эң алып дастаны десек болот. Манас эпосу мага эмнени үйрөтөт? Чындыгында биз ушул суроого жооп беришибиз керек. Манас эпосунун таасири абдан чоң. Ал жаштарга, деги эле окуган адамдарга, эли жерин сүйүүгө, патриоттук сезимин ойготууга, душманды жек көрүүгө, эл камын ойлоого үйрөтөт. Мында бир гана түшүнүк болбостон, мында баардык нерсе камтылып кеткен. Мисалга ала турган болсок, патриоттуулук, акылмандуулук, кыраакылык, билгичтик, мына ушулардын баары бар. Бардык илимдер да камтылып кеткен. Деги эле Манас эпосунда баардык нерсе бар, издеген нерсеңди табасың. Мисалы, астрономия, медицина, физика, философия, география, тарых, педагогика, дин илимдери да бар.
Ушулардын негизинде Манас эпосу дүйнөдөгү эч теңдеши жок эпос. Мен Манас эпосун чексиз деп билем. Себеби Манас эпосу казган сайын казылгандай, эч бир түгөнгүс биркенч байлык. Ушундай байлыгы бар кыргыз элим да эң бактылуу элдердин бири. Муну бир тараптуу карабашыбыз керек. Ар тараптуу карап, ар тараптуу түшүнүшүбүз керек. Жогорудагы айтылгандай эле саналып кеткен илимдерди да Манас эпосу үйрөтөт. Мен Манас эпосун адамдын руханий жаназыгы деп ойлойм. Себеби мында адамдык сапаттар, адам парасаты, адамгерчилик аябай бир жогорку деңгээлде берилген. Айкөлдүк, гумандуулук, данышмандык, акылдуулук ушунун баары Манас эпосунда. Менин эң баалаган каармандарым болуп Манас, Алмамбет, Канекей, Айчүрөк, Бакай эсептелет. Ушул адамдардан биз азыркы турмушта үлгү алсак болот. Манас эпосу алы менен катар эле мага жети атамды, тарыхымды, жашоомду үйрөтөт. Ушундай балуу наркты бардыгына жеткирип, Манас эпосун дагы да изилденип, өөрчүп өнүгүүсүн каалайм. Албетте ал биздин колубузда, жаштардын колунда. Манас эпосу мага бардык нерсени үйрөтөт. Элдүү киши эр экен, десе кеби эмекен, элсиздин сөзү кем экен, элирген эрден шор экен. Эли жок эркин болгуча, жигитке өлүм оң экен. Манас эпосунан Жусуп Мамай. Бүгүнкү таймашта эки тайпа канчадан упай топтоду. Кайсыл тайпа озуп келди? Кайсыл тайпанын тагдыр ташы өйдө кулап, ити чөпчөп калгандыгы жөнүндө жалпы маалыматты Калыстар тобунун төрагасы Жумурай журтка жар салып бериңиз. Бүгүнкү таймашта Кара Суудан келген Аруке тайпасы 43 упайга ээ болду. Чүйдөн Сокулук районунан келген Улуу Баян тайпасы 33,6 упайга ээ болду. Бирок бул жыйынтык акыркы болбойт. Өзүңөр билесиңер балдар, сиздер дил баян жазгансыздар. Акыркы жыйынтык ушу дил баяндын жыйынтыгына байланыштуу упайлар менен жеңүүчүнү аныктайбыз. Рахмат. Сырткы душмандын изин майтарууда, азуусун чагууда бир элдин кол башчысы, жол башчысы дагы Манас бабабыз болуп, керек учурда бүтүндөй жоокерине, бүтүндөй чоросуна күрөөкү тондон кийишсин, күчү менен тийишсин, ажалдуусу өлүшсүн, айтканыма көнүшсүн деп элди эл ылык сактап келген улуу баатыр экендигин ар убакта биле жүрөлү. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча бар болуңуздар.